Коомдук биринчи каналынын эфиринде кылмыш кырсык окуяларын чагылдырган телегүзөт программасы назарыңыздарда. Студияда Элиза Сонунбек кызы, саламатсыздарбы? Үстүбүздөгү жылдын 19 октябрь күнү Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети пара талап кылуу фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын ырайым кылуу боюнча комиссиясынын жооптуу катчысы кармалды. Мамлекеттик органдардагы коррупциялык көрүнүштөрдү жок кылуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын жүрүшүндө ырайым кылынууга жана эркиндигинен ажыратуу жайларынан мөөнөтүнөн мурда бошотулууга тийиш болгон адамдарды тактоо жана бекитүү тартибинде коррупциянын белгиленген схемасынын түзүлгөндүгү такталды. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын ырайым кылуу боюнча комиссиясынын жооптуу катчысы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, жеке өзүнө пайда алуу максатында соттолгон адамдын маселесин оң тарапка чечүү жана ырайым кылынуучу адамдардын тизмесине киргизем деп соттолгон жарандан 170 000 сом өлчөмүндө акча каражатын талап кылгандыгы аныкталды. 2021 жылдын 18 октябрында ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө 170 000 сом өлчөмүндөгү акча каражатын алып жаткан жеринен кармалып, Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 98-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда тергөө жүрүүдө. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 325-беренесинин 2-бөлүгүнүн 3-пункту адамдардын тобу тарабынан пара алуу боюнча кылмыштардын жана жоруктардын биргитүү реестрине катталып, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мамлекеттик чек ара кызматынын кызматкерлеринин коррупциялык ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Такталгандай, Достук унаа жолу текшерип өткөрмө пунктунун жооптуу кызматкерлери чек ара кызматынын айрым жоопкерчилигинин колдоосу астында системалуу түрдө чек арадан өтүп жаткан жарандардан, негизинен Өзбекстан Республикасынын жарандары жана оор жүк ташуучу унаалардын айдоочуларынан опузалап акча каражаттарын жыйнашкандыгы аныкталды. 2021 жылдын 19 октябрында ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө Достук унаа жолу текшерип өткөрмө пунктунун башчысы, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Ош областы боюнча чек ара кызматынын башчысы жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик чек ара кызматынын башкы штабынын жетекчисинин биринчи орун басары кармалды. Бардык кармалгандар Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Ош облустук жана Ош шаардык башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда бул ишке тиешеси бар башка жогорку кызмат адамдарын аныктоо боюнча тергөө иштери улантылууда. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан мамлекеттин айыл чарба азыктарын Евразиялык экономикалык биримдик өлкөлөрүнө ташуунун жол жоболоруна анализ жүргүзүлүп, анын натыйжасында айыл чарба азыктарын сыртка тоскоолдуксуз экспорттоодо жасалма тоскоолдуктарды жараткан, өз ара бири-бири менен сүйлөшүп алган кызмат адамдарынын жана жеке компаниялардын туруктуу тобу аныкталган. Мындай иш-аракеттердин жыйынтыгында айыл чарба өндүрүүчүлөр Евразиялык экономикалык биримдик өлкөлөрүнө азыктардын үзгүлтүксүз өтүшү үчүн кызмат адамдарына жана логистикалык компанияларга ири суммадагы акча төлөөгө мажбур болушкан. Тергөөнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын айыл, суу, чарба жана региондук өнүгүү министрлигинин алдындагы өсүмдүктөрдү коргоо жана карантиндөө бөлүмүнүн башчысы кармалды. Буга байланыштуу Бишкек шаарынын райондук соту кармалган адамга тергөө мөөнөтүнө карата баш коргоо чарасын карайт. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бул кылмышка тиешеси бар бардык адамдарды аныктоо жана жоопко тартуу боюнча ишин улантууда. Жеке түнтүн учурунда эч нерсе мыйзамсыз эч нерсе алынган жок, а? Тока вот эти, да? Токтоп туруңуз, камерага кара.
Твое? Откуда? Твое, да? Нұрын жол отырсыз, Темір конвертке салып қойылу. Конвертке саласың бұл кіші кейді? Конверт жасап қойылу. Қағаз берсең, кейден конверт жасап қойылу. Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери жана бажы кызматкерлери атайын операция жүргүзүштү. 18 октябрда Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, ДАФ жүк ташуучу унаа бизнес транссервис бажы терминалы аркылуу Бишкекке келген. Жүк ташуучу унаа Иран, Түркменстан, Өзбекстан, Казакстан жана Кыргызстан каттамын аткарган. Текшерүү учурунда коопсуздук кызматкерлеринин көңүлүн алма, тагыраагы полистирол көбүгүнөн жасалган 147 жасалма мөмө бурду. Алардын ичинде өзгөчө ЖТА ак кристалга окшош зат салынган пакеттер салынган. Ал эми алынган заттын салмагы 10 кг 100 граммды түзгөн метамфетамин экени белгилүү болду. Бул заттын баасы кара базарында 531.286 АКШ долларды түзгөн. Тергөөнүн маалыматы боюнча ДАФ авто унаасы Ирандан чыгып кетип, Түркменстан менен нейтралдуу аймакта жарым прицебин бириктирип, Өзбекстан менен нейтралдуу аймакка жеткирилген. Андан кийин Кыргызстанга кирип келген. Бул факт Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 267-беренеси. Баңгизат каражаттары мыйзамсыз даярдоо боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши улантылууда. Жүк ташуучу унаанын айдоочусу Өзбекстандын жараны болгон. Баңгизатка каршы күрөшүүчүлөр башка кылмышкерлерди издеп жатышат. Өзі біз личный досмотр қылғаныңар да? Паспортыңыз қаяқта? Жерде. Алдың мы? На, телефон. 20 октябрда жазалоо боюнча мамлекеттик кызмат Москва районунун Беловодский айылында жайгашкан номер 16 түзөтүү мекемесине бир аял 50 сим-карта жана 4680 димедрол таблеткасын тамак ашка жашырып алып кирүүгө аракет кылгандыгы боюнча аталган кызматтан билдиришти. 18 октябрда ал аял түрмөгө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан тууганына келген. Алып келген тамак ашты текшерүү учурунда сим-карталарды таңгактап туздалган бадыраңдын ортосуна, ал эми таблеткаларды нандын ортосуна жана калемпир баштыгына салынганын аныкташкан. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө амалдары улантылууда. Жаныбек уулу Азат 1992 жылы 25 августта туулган. Учурда Жаныбек уулу Азат бөйрөк оорусу менен жабыркап келет. Чет өлкөдө операция жасатуу үчүн $50.000 өлчөмүндө акча каражаты керектелет. Тез арада операция жасатуу үчүн Жаныбек уулу Азат кайрымдуу элден жардам сурайт. Бул сүрөттөгү наристе Кошбаева Аруке Толубаевна Ош областынын Алай районунун Гүлчү айылынын тургуну. Учурда көздүн нервтеринин рагы оорусу менен жабыркап келгендиктен, жалпы калайык калктан жардам сурайт. Операцияга көп суммадагы акча керектелгендиктен, үй бүлөөнүн мүмкүнчүлүгү жетишсиз. Эгерде жардам берүүнү каалаган мекендештер болсо, төмөндөгү даректер боюнча кайрылсаңыздар болот. Өлкө аймагындагы акыркы болуп жаткан кылмыш кырсык окуяларын көрө алдыңыздар. Эгер сиз дагы мыйзамсыз фактыларга күбө болсоңуз, биздин экрандагы телефон номерлерге байланышыңыз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.